Эфирде элдик медианын жаңылыктар топтому күндүн окуялары менен тааныштырып, студияда мен Сыргак Бактияр уулу болмокчумун. Алгач кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. КСДПдагы ажырым. Бүгүн дагы бир таасирлүү депутат партиядан чыкты. Себеби эмнеде? Ал арада Атамбаевсыз КСДП кыймылы съезд өткөрүп, партиянын башчысы кылып Сагынбек Абдрахмановду шайлап алды. Бул жыйынга Атамбаев да чакырылган. КСДП партиясы тазалануу, жаңылануу деген лозунг менен баратабыз. Өкмөттү отставкага кетсин деген депутаттар бүгүн Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда чек ара маселесин жабык эшик артында талкуулашты. Бирок Мухаммедкалый Дүйшүкөев, сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы. Бирок жумуш аткарылбаганына өлкө башчы нааразы. Быйылкы жыл президент Сооронбай Жээнбековдун чечими менен аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Ал үчүн атайын жумушчу да түзүлүп, бардык кызматтар электрондук ыкмага өтүү каралган. Бирок өлкө башчынын баамында иш алгылыктуу жүрбөй келет. Андыктан санариптештирүүдөгү милдеттерди ишке ашыруунун жүрүшүнө тагыраагы өзүнүн коомдук башталыштагы кеңешчиси Дастан Догоевди, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевди жана электрондук өз ара аракеттешүү борбору мамлекеттик ишканасынын директору Нурия Кутанаеваны аткарып аткан иштерине нааразычылык билдирип, кыска мөөнөттө активдүү өнүгүүгө жана өлкөнүн бардык жашоо турмушуна санариптештирүүнүн киришине тоскоол болуп жаткан кемчиликтерди жоюуну тапшырды. КСДП жаңылануунун, тазалануунун жолунда. Мындай аталыш менен аталган партиянын өлкө боюнча делегаттары чогулуп, партиянын уставына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү, учурда иштеп жаткан Алмазбек Атамбаевдин ыйгарым укуктарын тезинен токтотууну демилгеледи. Бул жыйында Атамбаевсыз КСДП кыймылынын лидери Сагынбек Абдрахманов партия жетекчиси болуп таанылды. Теманы кабарчыбыз улайт. КСДП партиясынын 18-чи съезди Улуттук Кыргыз драма театрында өттү. Ага Кыргызстандын бардык аймагынан келген КСДП партиясынын мүчөлөрү катышты. Уюштуруучулардын айтымында жалпы 600 киши чакырылган. Алардын 300-ü аймактардагы партия өкүлдөрү болсо, 300-ü атайын чакырылган коноктор. Бул съезд КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деген урандын алдында өттү. КСДП партиясы тазалануу, жаңылануу деген лозунг менен баратабыз. Демек, бүгүнкү күнү КСДП партиясы ажырым болуп атат, экиге ажырылат. Бирөө КСДП Атамбаевсыз, бирөө КСДП Атамбаев менен. Мен ушул бүгүнкү КСДП Атамбаевсыз, КСДП жаңы жол менен тазалануу, жаңылануу деген лозунг менен баратабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 18-чи съезди өлкө аймагынан келген өкүлдөрдүн партия мүчөлөрүнө кайрылуулары менен коштолду. Ар облустан өкүлдөр чыгып сүйлөп, жаңы жүздөр керектигин айтышып, мурдагы президент Атамбаев партияны кризистик абалга кептегенден кеп козгошту. Атамбаевди коррупциянын ана башы деп атаган Кубанычбек Кадыров мурдагы президентти партиянын максаттарын, идеяларын сатты дейт. Бүгүнкү күндө мына Атамбаев туруп сырткы саясатты эмне кылды? Кайдагы бир жаман сөздөрүн баарын сүйлөп, бүт сырткы ички саясатты булгуткан аз келгенсип, сырткы саясатты абдан бузду. Ошол саясатты бүгүн Сооронбай Шарипович аракет кылып, сиздердин баарыбыздын жардамыбыз менен ошо кандай күч аракет менен жакшы эмек алып келип отурат алакага. Азыркы учурда Атамбаев партияны бөлүп жарууга аракет кылган аз келгенсип, элди дагы бөлүүгө аракет кылууда дешет айрым сүйлөгөн делегаттар. Ташчыбыз керек. Отырып туруп биздин курган даттан айтып, кайра гест айтып, кайра газ айткан менен иш бүтпөй. Точка коюшубуз керек буга тургандар. Кыргыз элинин астында чындыкты. Кыргыз элинин астында чындыкты кашкайтып чыгарып береличи. Анан кийин Кыргызстан социал-демократтарга ишенет ошондо. Бүгүнкү курултайга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы чакырылган. Бир ай мурдагы расмий маалымдама берилип, партия мүчөлөрүнө отчет бериш керек болчу. Бирок ал келбегендиктен анын ордуна Атамбаевсыз КСДП кыймылынын төрагасы Сагынбек Абдрахманов чыгып отчет берди. Съездин жыйынтыгында Алмазбек Атамбаевди партиянын төрагалыгынан кетирүү тууралуу бир добуштан чечим кабыл алынды. Ал эми партиянын жаңы лидери катары Сагынбек Абдрахмановду таанышып, ага ишеним көргөзүштү.
Өз кезегинде Абдрахманов партия кыйын учурда, кризистик абалда турганда чоң жоопкерчиликти ишенип тапшыргандарына ыраазычылыгын билдирди. Ал эми Абдрахманов бул курултайды толугу менен легитимдүү өттү деп эсептейт. Бул бүгүнкү шайланганы баары тең бул уставдын негизинде 4 мартта КСДПК партиясынын саясий кеңешинин отурумунда бүгүнкү съездин күнү белгиленген. Жана күн тартибинде да кандай суроолорго каршы да баардыгы бекитилген, чечим чыккан болчу. Мен Иса Шишенкулович менен ал биздин КСДП партиясынын фракциядагы лидери жана политсоветтин мүчөсү болгондуктан ал кишилер менен биз ар дайым байланышып турдук азыркы убактачы, акыркы убакта. А бүгүнкү мынакей менин кандидатурамды коюп атканда да алар айтышты, сиз татыктуусуз бүгүнкү күндө деп. Ушундай. Ошол эле учурда Атамбаев жетектеген КСДПнын өкүлдөрү бул иш мыйзамсыз болгонун айрым массалык маалымат каражаттарына айтышкан, бирок жыйынга эмне үчүн барбаганын билдиришкен эмес. Атамбаев баштаган КСДП ушул айдын 6-сы жыйын өткөрөрүн айтып келишет. Бул арада КСДПнын дагы бир таасирлүү делген депутаты Асылбек Жээнбеков партиянын катарынан чыкты. Себеби акыркы мезгилде партияда ичара интрига күчөп, анын арасында тиешеси жок болсо да кошуп жаткандыктан деп түшүндүрөт. Бул боюнча өз жогорку кеңештин жыйынында билдирип, партия төрагасынын мүдөөсү, жеке таарынычы, амбициясынын мамлекеттин өнүгүшүнө залакасын тийгизбеши керек дейт. Жээнбеков партиянын ишине 2007 жылдан тартып киришкенин, жерлерде жана Ош аймагында таасирин арттыруу боюнча тапшырмасын мыкты аткара алганын айтып, эми мындан ары ишмердүүлүгүн депутат катарында уланта берерин белгиледи. Партиялар саясий элитанын тагдырын эмес, карапайым жарандардын кызыкчылыктарын коргоп, таламын талашууга тийиш. Партия төрагасынын жеке мүдөөсү, жеке таарынычы, жеке амбициясы мамлекеттин өнүгүшүнө залакасын тийгизбеши керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга менин да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Партия парламенттик демократияны өнүктүрүүчү күчкө эмес, жеке адамды жана анын бир ууч тобун сактоочу инструментке айланып баратат. КСДПКга эмгеги сиңгендер четке сүрүлүп, бир адамдын диктатурасы орноп калды. Партиянын жетекчиси дайыма жалгыз мен бардык кыраткам деп жетишилген ийгиликтерди өзүнө ыйгарып келет. Бирок партия тарабынан жасалган иш-аракеттер бир эле адамдын эмгеги эмес. Мында убагында президенти Сооронбай Шарипович, фракция лидери Иса Шишенкулович жана башка социал-демократтар баштаган активдүү мүчөлөрүнүн салымы чоң болгон. Жакшы иштердин автору жалгыз өзү болуп, КСДПнын бүгүнкүдөй кризиске кептелгенине башкаларды күнөөлөгөнгө өттү. Бул туура эмес. Кайсы гана партия болбосун, анын жакшысына да, жаманына да партиянын лидери жоопкер. Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири өзүм жан дилим менен аралашып, калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, бир чети зээнимди кейитип турат, урматтуу депутаттар. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел. Мен өмүр бою КСДПда да мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир дагы партияга мүчө болгон эмесмин. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттеген ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул кадамын туура деп эсептейм. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курчуп турганда барып келген эл өкүлү Табылды Тилаев менен Карамат Орозова кыргыз-тажик чек арасына тийиштүү көңүл бурулбай калып калгандыгын, жергиликтүүлөргө жөлөк пул жана пенсия айлыкты көбөйтүп берип, элдин жашоо шартын жеңилдетүүгө чоң көңүл бурулуш керектигин айтып, ижарага берилген деген жерлердин тагдырына түздөн-түз байланышы бар кооз чебер сүйлөгөн атка минерге карата юридикалык баа берилишин талап кылышты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот.
Бүгін жогорку кеңештин жыйынында депутат Табалды Тиллаев өкмөткө кайрылуу жасап, жергиликтүү бийлик тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы кыргыз-тажик чегарасындагы кырдаалга тийиштүү чара көрүлбөй жатканын айтты. Эл өкүлү жумуш орун түзүп бере албасак, элдин коопсуздугун сактай албасак, жок дегенде ошол жердеги элдин социалдык маселелерин чечип берели деп баса белгилеп, мурдагы атка минерлер кандай гана чебер сүйлөбөсүн, алар мамлекетке болгон чыккынчылык деп эсептөөрүн айтып, укук коргоо органдары бул иш боюнча юридикалык баа берүүсүн талап кылды. Мурдагы чиновниктерибиздин кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошол үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Парпиевич кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы, туура эмеспи? Анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Депутат Тиллаев премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди Баткендеги өзгөчө чегара статусу бар аймактарда пенсия айлыкты 2 эсеге көбөйтүп, жергиликтүү тургундарды бардык салыктардан бошотуу керектигин сунуштады. Өзгөчө чегара статусу бар айылдарга бардык салыктардан бошотуп, чечимдүү кадам карыш керек. Андан сырткары пенсия, айлык, ошол жерде жашаган адамдардын пенсиялары бардык төлөмдөрдү пособиясы барбы 2 эсе көтөрөлү. Өзүбүз жумуш орун түзүп бере албасак, коопсуздук сактай албасак, ошол жерде элди толуктап, ошол жерде маселелерин чечишибиз керек да. Ошондой кадамдарга бир топ маселелер бар. Депутаттар бул жерде ачык айтканга болбогон маселелер бар. Ошон үчүн Жыйында СДПК фракциясынын депутаты Карамат Орозова дагы сөз алып сүйлөп, Баткен облусуна иш сапары менен барып келген өкмөт мүчөлөрүнө премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке ыраазычылык билдирип, эгерде бул иш сапар мурдараак болгондо кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжал болбой калат беле деп, Баткендеги кырдаал курчуп турганда барбай, эл жумшарып сөзгө келип калганда барганын кошумчалады. Биз барган учурда элдер аябай стрессте экен, эмоционалдуу, өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммедкалый Дүйшөкөев, сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Бирок ошол мезгилде биз депутаттар кандай абалда турдук? Биз депутаттар дагы өзүбүздү күнөөдүү деп сезип турдук. Себеби биз ошол мыйзамдардын бардыгын биз кабыл алганбыз, ошол өкмөттүн программасын биз бекиткенбиз. Биз эл өкүлү катары мыйзамдардын аткарылышын, программалардын аткарылышын ошону убагында көзөмөл кылып, убагында талап кылбагандыгы үчүн, ушул окуя болгондугу үчүн биз аябай алжыдыңгайсыз абалда турдук. Албетте, бул окуя биринчи жолу болгон жок. Билесиздер, Баткен жергесинде мындай окуялар дайыма жаздын айында суу башталганда, же болбосо малдар жайлоого чыккан учурда болот. Баткен облусундагы жаздын келиши менен чегарачылары башталаарын айткан эл өкүлдөрү эң өкүнүчтүүсү биздин 3 жараныбыз октон жабыркаганын баса белгилешти. Ошондуктан эч колунда куралы жок, баатырларча окко төшүн тосуп турган жарандарга социалдык жактан жардам кылып, даңк медалин бериш керек экендигин айтышты. Ошол эле чегара маселеси боюнча темабызды улайбыз. Кыргыз-казак чегарасынын Тагыраагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөнүнө байланыштуу Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов Евразия экономикалык комиссиянын коллегия мүчөлөрүнүн чегарадагы кырдаал боюнча консультацияларды өткөрүүгө чакыртууну сунуштады. Министрликтин айтымында ушул тапта аталган өткөрүү пунктунда 250-ден ашуун жүк ташуучу унаа кезекте турат. 19 числа мы мониторим ситуацию. То есть фактически, что мы сегодня наблюдаем на границе, Государственный комитет по доходам Республики Казахстан установил негласный таможенный контроль или скрытый таможенный контроль. Потому что на пунктах пропуска государственной границы работают сотрудники фискальных органов, которые фактически осуществляют очень жесткий досмотр грузов, которые проходят через казахско-кыргызскую границу. И в результате вот этих действий, которые являются явным нарушением основных базовых принципов договора о Евразийском экономическом союзе, в частности 25 статьи, которая не допускает никаких административных процедур, связанных с фискальными мерами, и вообще никакого государственного контроля, нарушая тем самым эти требования договора, казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности. При этом я хотел бы отметить, что здесь касается не только товаров народного потребления, но до сих пор у нас на границе стоят грузы, связанные с
продукции, произведенной нашими фермерами. Это касается картошки и яблок. То есть, несмотря на то, что договор не предусматривает возможности ограничения ввоза данной продукции с одной страны в другую страну в рамках Евразийского экономического союза, такие ограничительные меры также были вменены. Поэтому, я не знаю, это в принципе как бы не просто грубое нарушение условий Евразийского экономического союза. Я думаю, это фактически дискредитация самой идеи евразийской интеграции. Поэтому мы считаем, что в данном случае, несмотря на попытки провести консультации с органами из Казахстана, из таможенной службы, из правительством, несмотря на их заверения, что они намерены урегулировать ситуацию, мы видим, что ситуация не решается. На сегодняшний день, мы постоянно ситуацию мониторим, уже более 250 машин скопились на пункте Актилек у нас, и в этой связи мы должны уже принимать какие-то решительные меры. И для начала мы все-таки предлагаем отозвать наших министров Евразийской экономической комиссии, то есть приостановить их участие в работе комиссии для консультации по ситуации, которая сложилась на границе. 4-6 апрелде күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас облусторунун ойдуң жерлеринин суу капташы мүмкүн. Бул боюнча Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү күтүлөт. Ошондуктан жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарда суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждардын түйүндөрүн тазалоого иш-чараларын жүргүзүү зарыл. Ушуну менен күнгө топтолгон жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Биздин ушул жана башка кабарларды элдик медиа сайтыбыздан, Facebook жана YouTube баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө саламатта караңыздар.